Түз эфирде түшкө жаңылыктары топтому студияда мен Алмагүл Байгызы, саламатсыздарбы? Туркияда жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 3000ге жакындады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар департаменти билдиргенин Анадолу агенттиги жазды. Маалыматка караганда кырсыктан 2379 адам каза болгон, дагы 15834 адам жарадар болгон. Буга чейин жер титирөөдө 5606 имарат урап калганы кабарланган. Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган 12 февралга чейин өлкө боюнча жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. 2023 жылдын 6 февралында өлкөбүздөгү жер титирөөлөргө байланыштуу 7 күндүк улуттук аза күтүү жарыяланды. 12 февраль күнү бардык улуттук жана чет элдик өкүлчүлүктөрдө желегибиз ылдый түшүрүлөт, деди түрк лидери. Белгилей кетсек, 6 февралда эртең менен Туркияда күчү 7,8 балга жеткен жер титирөө катталып, бул өлкөдөгү 1939 жылдан берки эң күчтүү жер титирөө болду. Сирияда куткаруучулар урандын алдынан жаңы төрөлгөн эркек баланы алып чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү Эл Балат порталы жазды. Бөбөктү Жандарес аймагында жердин силкинүүсүнөн ураган имараттын алдында калган келин жарка алып келген. Аял көз жумган, ал эми ооруканага жеткирилген ымыркайды аман алып калууга мүмкүндүк болду. Социалдык тармакка куткаруучунун жаңы эле уранды алдынан алып чыккан наристени көтөрүп келе жаткан видеосу тарап, аны РИА Новости жарыялады. Эскерте кетсек, дүйшөмбү күнү таңда жана түшкө жуук Туркияда магнитудасы 7,7 жана 7,6 жеткен жер титирөө катталган. Өлкө президенти Реджеп Тайып Эрдогандын айтымында бул 1939 жылдан берки чоң апат. Жердин силкингени коңшу Сириянын бир катар провинцияларында да сезилип, анын кесепетинен 711 киши каза болду. Дагы 1431 адамдын жабыркаганы айтылууда. Жер титирегенин Ливандын жашоочулары да байкаган. Жер титирөө катталган Туркияга кыргызстандык куткаруучулар жардамга жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу боюнча эл аралык келишимдердин негизинде урандылардын астында калган адамдарды издөөгө жана куткарууга, тазалоого Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 63 куткаруучу Туркияга жөнөп кетти. Куткаруучулар 20 күнгө жетерлик тамак-аш азыктарын, издөө, куткаруу иштерине тиешелүү шаймандарын өздөрү менен алып кетишет. Мындан сырткары урандылардын астынан жабыр тарткан адамдарды издөөгө өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун машыктырылган 2 ити тартылмакчы. Жардам берүүгө чыккан курамда куткаруучулар, врач, фельдшерлер, психологдор, кинолог бар. Министрлик жакынкы арада Туркияга гуманитардык жардам да жөнөтүлөрүн кошумчалаган. Бишкекте улуттук академиялык опера жана балет театрында белгилүү режиссер Геннадий Базаров менен коштошуу зыйнаты өтүдү. Ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, кино режиссердун жакындары катышууда. Геннадий Базаровдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. 6 февралга караган түнү Кыргыз Республикасынын эл артисти, кино режиссер Геннадий Базаров 81 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда жыл башынан бери сефтриаксон препаратынан болгон анафилактикалык шоктун 9 учуру катталып, анын кесепетинен бир адам көз жумган. Министрлик дарыга жагымсыз реакциянын 5 үй шартында колдонгондор болгондугун билдирди. Бирок кооптуу дарыларды дарыгердин рецепти жок сатууга болбойт деген министрликтин буйругу бар. Бирок ага карабай дарыгерлердин көзөмөлүсүз дарылангандар четтен чыгат. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери антибиотик сайгандан кийин анафилактикалык шок абалга кептелген 9 адам катталды. Алардын бири өзүнө келе албай акка моюн сунган. Териштирүү жүргүзгөндө мындай учурлар дарыгердин көзөмөлсүз колдонгонунан улам келип чыккан. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги таасири күчтүү дарыларды дарыгердин көзөмөлү астында гана алуу керектигин эскертти.
Териштирүү жүргүзгөндө мындай реакция сефтриаксон дарысын көпчүлүк учурда үй шартында сайгандан кийин пайда болгону аныкталган. Окуяларды иликтей келгенде дарылардын ар кыл өлкөлөрдөн Индия, Өзбекстан, Улуу Британия, Кытай, Египет, Туркия, Россиядан өндүрүлгөнү анык болгон. Мындай жагдайга туш кылган антибактериалдык препараттар дээрлик ар бир дарыканада жайнайт, бирок кооптуу дарыларды дарыгердин рецеби жок сатууга болбойт деген министрликтин буйругу бар. Если врач жазып берген болсо, обязательно бир курс алышат да, самолечение кылган убакта бир күн алып көрөйүн же бир эле штук деп алып көрөбүз дешет. Но андай моментте андай адамдар сразу эле билинет, и биз ответственности, жоопкерчиликти мойнубузга албайбыз. Анын мурун алганбыз, бере бер деген моменттер болот, бирок жок, азыр именно цефтриаксон антибиотик, даже таблетки без рецепта вообще берилбейт. Министрлик түрдүү дарыларды өз алдынча алып, өзүн билбеген абалда эс үчүн жоготкон учурлар арбып жаткандыгын айтууда. Адистер мындай учурлардын арбышына антибактериалдык препараттардын көзөмөлсүз, туура эмес пайдалануу себепкер болуп жаткандыгын негиз кылышат. Антибиотиктер бул бактериялар пайда болгон инфекциялар менен күрөшүү үчүн колдонулган дарылар. Ал дарыларды өзүнчө барып алып, анан башка жерлерде, талаптарга жооп берген жерлерде специалист эмес адамдар укол сая турган болсо, анда алар билбегенден көп каташтар кетирип коюшат дагы. Анан ал дарылардан побочный керек эмес белгилерин тийгизип атат. Эми сефтриаксон бул эми айтып атпайбы, аябай күчтүү антибиотик, просто анын колдонуштун шарттарын сакташ керек. Аны менен катар өлкөдөгү дарыканалардын көпчүлүгү жеке менчеки, бул жагдайда кооптуу дарылардын сатылышына көзөмөлдүү күчөтүү зарылдыгы бар. Бунун баардыгын караш керек. Анан бул ошол саламаттык сактоонун өзүнүн баягы жеке өзүнүн отделдери бар. Ошолорду карап текшериш керек да. Бул абдан жооптуу нерсе. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жер шарында адамдардын жарымы антибиотикти туура эмес колдоноорун билдирген. Эске салсак, буга чейин Допир Макс препаратынан коңшу Өзбекстанда 18 баланын көз жумганы белгилүү болгон. Балдардын өлүмүнөн кийин Допир Макс дарысын Кыргызстанда да сатууга тыюу салынган болчу. Алмагүл Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин эмгек жамаатына министрдин жаңы орун басарлары тааныштырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон тизкемесине ылайык Надырбеков Союзбек Надырбекович башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары кызматынан бошотулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын башка чечими менен Тагаев Марат Төлөмүшевич жана Аскарова Айнура Алмазбековна маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басарлары болуп дайындалышты. Аларды министрликтен Борбордук аппаратынын жамаатына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тааныштырып, жооптуу кызматта ийгиликтерди каалады. Мына ушундай кабарлар менен түшкү жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.